Чаткал районунда Кыргызстан жана Өзбекстан республикаларынын министрлеринен турган делегациянын жолугушуусу өттү. Райондо транзиттик аймак катары өнүктүрүүчүн Чаткал-Ташкент жолун куруу маселеси көтөрүлүп келет. Жолугушуунун жыйынтыгында жолдун курулушу 1 ай аралыгында башталары күтүлүүдө. Чаткалдан Ташкентке чейинки жол 150 чакырымды түзөт. Кыргызстан тарап жалпы 70 чакырым жол салат. Эгер бул жол салынып калган болсо, эң биринчиден Талас Чаткал району тупиктен чыгат. Ошол транзиттик район болот. Туризм өнүгөт Чаткал районунда. Экинчиден бул Ош, Бишкек, Анжиран, Ташкент жолуна караганда 2 эсе кыскарат бул. Эки тараптуу жолугушууда ГЭС куруу боюнча да долбоор талкууланды. Бул маселе буга чейин эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын деңгээлинде көтөрүлгөн. ГЭСти камтыган аймак Бейшарал, Баркырак, Найза, Арал участкаларына жайгашып, райондун Акташ айылынан түз алып караганда 60-70 чакырымды түзөт. Чогуу вертолет менен облет кылып, ошол местасын көрөлү деп атабыз да. Анан бул жерде алардын предложениясы бар. Каскад кылып куралы деп атат алар. Бир 4-5 кести биздин предложениябыз бар. Биз 251 мегаватт бир чоң плотина куруп туруп эле бир ГЭС куралы деп атабыз да. Үчүнчү маселе Чапчыма жана Бессала участогуна Чаткал лыжа базасын куруу. Лыжный база курулган атат. Себеби туризмден өнүктүрсөк көптөгөн билесиздер, чет мамлекеттер туризмден аябай чоң эме табышат да. Биз да ошо туризмди өнүктүрүшүбүз керек. Бирге лыжный база курсак, мына Өзбекстанга, Ташкентке жакын экен, мен ойлойм, аябай көп адамдар келип, ушул туризм боюнча дагы биз Чаткалдын эмесин толтурсак болот да. Эгерде ГЭС курулуп, жол салынып калса, анда райондо туризм тармагы да жолго коюлуп, калктын социалдык экономикалык абалы да жакшырмак. Гүлжан Амандова, Бекмамат Алишер уулу, Чаткал району.